Нарын шаарында уюштурулган отун кампалардын биринде эмгектенген Адилет Ишеновдун айтымында быйыл бир кездердегидей көмүргө ажиотаж жок. Тескерисинче баарысы кеңесир болгондуктанбы алармандар табы күчтүү сапаттууларын тандашууда. Алардын бактысына Жумгалдын кара кечесинен да Актыланын тургунан да ташылгандар кесек. Ошондуктанбы айрымдары мурдагыдай мүшөктөп жүрбөй дүгүнөн эле сатып алышууда. Бағасы 5,5 мың сомдон болуп атат. Күнүнө байын чөрөк бир 200 тоннадай кетип аткан. Азыр кичине элдер камсыз болуп калды окшойт. Азыр андан ылдыйлап калды кичине. Көмүргөр мындай экен күйбөйт ат деп келген жок. Жакшы, шүгүр. Алдын ала эсептөөлөргө көз чаптырсак, ушул кышта облустагы жеке менчик секторундагыларга 95.130 тонна көмүр керектелмекчи. Мамлекеттик ишканалар жана жеке ишкерлеринен түзүлгөн келишимдерге ылайык, алар 5 райондогу жана 1 шаардагы 77 отун кампалардын 57-сине түшүрүлүүдө. Жергиликтүү бийлик башчылардын билдиргендерине ишенсек, бүгүнкүгө талап кылынган отундун 50%дан ашыгыраагы ташылды. Буюрса Нарын облусунда көмүр отуну менен тартыштыгы болбойт. Бүгүнкү күндө 27 көмүр ишкана Нарын облусунда катталып, анын ичинен 18 көмүр ишкана көмүр өндүрүүдө. Бул боюнча жалпы тапшырмалары берилип аткарууга алынган. Нарын облусунда буюрса быйылкы жылга көмүрдүн тартыштыгы болбойт. Ошол эле учурда отун бааларынын туруктуулугун сактоодо негизги милдеттерден монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын бул жолкуга расмий бекиткен тарифине ылайык кара алтындын 1 тоннасы Нарын районунда 6.100, Кен үстүндөгү Жумгал өрөөнүндө 4.300, ага коңшулаш Кочкор өрөөнүндө 5.100 жана Ат башы менен Актылар райондорунда 6.800 сомдон ашпашы керек. Албетте, чектен чыгып кеткендерге бир катар катаал чаралар каралган. Ал эми Нарын шаардык мэриясындагылар абалды жеңилдетүү ысулунда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен тыгыз кызматташтыкта. Азыр Нарын шаарында 3 жерде мамлекет биздин топ базадан 3 жерде бар. 3 жерде жекелер сатып атат. Бирок ошол жекелерди дагы дайыма көзөмөлгө жүргүзүп, элге арзан көмүр менен камсыз кылуу, бекитилген өлчөмдөн ашпоо боюнча катуу тапшырма берилген. Мына бүгүнкү күнгө алсак бир 100 тоннадай бар. Күнүнө кем болбогондо 150-100 тоннадан түшүп атат. Суук качан кайтат, ошого чейин көмүр менен элди камсыз кылып турабыз. Чын-чынына келгенде учурда Теңиртау аймагында мурдагы жылдардагыдай чучукка чейин жеткен суук жок. Бирок буга чейинки ачуу тажрыйбалар тастап тургандай, Нарында аяздуу кыш бир күндө эле түшүп, чапандуусунда, чапансызында дүрбөлөңгө салары бышык. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.